Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен азыр Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Кыргыз куратология жана калыбына келтирип дарылоо илимий институтуна келдик. Бул жер Воронцовкада жайгашкан. Ылай менен дарыланган процедуралар ушул жакта болот. Анан эми бул жакка буга чейин биз Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети менен келип таанышып кеткенбиз. Андан бери бир топ убакыт өттү, бирок абдан көп кайрылуулар, абдан көп ушул мекеменин ичинен бизге суроолор келип атат. Анан бизге жазган катка реакция кылышыбыз керек. Бул биздин тикелей милдетибиз болот. Ошол эле учурда бүгүнкү ишмердүүлүгүбүз негизи эле биз жасап аткан ар бир ушул аракетибиз бул ачык айкындуулук принцибине, отчеттуулук принцибине дал келет деп ойлойм. Анткени эл өкүлү ушул негизги принциптери ачык айкын болуш керек. Элге ушул жасап аткан ишин отчет берип туруш керек. Ошол максатта азыр эми бул куратологияга келип таанышалы деп атабыз. Бул жакка ушул кызматкерлерден бир 40ка жакын кызматкер кол коюп, мага арыз менен кайрылды келип кетүүнү. Анан урматтуу туугандар, азыр бул мекемеде жалпы жолдон бюджети 300 миллиондон ашык каражат экен. Анын 145 миллиону бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен каржыланса, спецсчетко атайын 180 миллиондон ашык каражат чогулат экен жылына. Бирок акыбал абдан оор, абдан мышыгыйлай турган деңгээлде да буга чейин көргөнбүз. Анан эми дагы азыр келип ошол мен мурда келбеген жерлерди көрүп кетейин деп атам. Мыйзамдуулуктун аткарылышын көзөмөлдөөчү орган катары биз дагы ушул мыйзамдуулук канчалык деңгээлде бул мекемеде ачык айкындуулук принциптери, сакталуу принциптери болуп аткандыгын көрөлү деп турабыз. Саламатсыздарбы? Сиз жетекчи, аты жөнүңүз кандай? Данияр Мамбеталиевич, Каскеев фамилия. Сиз Матусаев. Эми азыр негизи бизге бул мекемеге бир эки жолу кайрылуу келди да. Чын эле ошол айтылган маселелер негиздүү бекен же негизсиз бекен? Анан ушул жетекчилиги менен ошол учурда тиешелүү силерди координация кылган министрликтин өкүлдөрү менен. Саламатсыздар. Анан бөлүмдөргө чыгат. Обращение айтсам, палаталарда матрастар көрүп койсоңуз. Каяқта экен? Кыржа менен жатышат аябай. Сиз каяктан келдиңиз? Сиз буякта эс алып жатасыз, кайсы палата? 107 матрастарына аябай эме. Көргөзүп бере аласызбы? Каерде, буяктабы? Ооба. Сиз канча күн болду? Сиз буякта жатасызбы? Бүгүн 10-күн. Атыңыз ким? Ооба, Нурагина. Чынында матрастар Матрас проблема болуп атабы? Тендерге эскирип, немелер курулуналар чыгып баягы. Тендерге бергенбиз. Тендердин немесин дайындап карап көрсөк болот. 22-июнда ушу матрастар боюнча тендер өтөт. Каяка буяк? 107 отделение. Азыр бутумлардан берилмелер коткон. Кыржа менен жатышат. Кыздар вы не против? Депутат келди. Келбей турабы? Саламатсызбы? Жүрөңүз. Саламатсыздарбы? Жакшыбы? Ким алып аткан? Неге алып койдуңуз муну? Ортосу ойлук экен. Баягы мен неме кыржадан жатканмын. Тайты мен турсам мен кыйналып калдым. Анан мага азыр эле алып салып, эмени салган матрасын өзүнө. Кровать покажи. Сиз өзү муну немеге жатайын деп атасызбы? Тактайга. Өзүнө жатайын десем болду ушундай экен. Чечептер кандай, тазабы? Ага, жакшы эле. Көрбөйлүбү муну, бир көрүп койбойлу эми. Койсо. Шунча болду. Муну экөө окшош эле экен, жанындагы деле ошондой плавый. Эмне жыртык могулар? Билбейм. Бул сизге айткан маселе бул Тартып көрсөңүз? Сиз белиңиз ооруп атат да. Тендерге берип, жаңыртканын үстүндө болуп атат. Бул эми баягы немелер
немелер келип калды. Ошо эски эмелер. Бул жер не платный палатабы, кандай палата? Платный. Канча сом төлөдүңүздөр? 21.000 канча төлөдүм? 21.500. 500. Бюджеттик эмес бул жерлер, э? Бул палата бюджет эмес. А так отделенияда калган бюджетный отделение. 21 миң төлөп жатып атасыз бу жерге. Ысык суу жок, музак суу жок. Эмнеге ысык суу жок? Суу жок. Туалеттер тоже аварийный. Сиз буякта жатасыз, э? Тендерге бердик. Эмне себептен мындай болуп атат? 22-синде тендер өтөт матрас боюнча. Данияр кетелиш, бели ооругандан алып койгонбуз. Бели ооруптумун. Жок, Ошо айтты, бел ооруйт. матрасты признаем. На самом деле ушундай состояние ушундай болуп атат. Биз азыр мына тендерге берип 22-синде матрастар боюнча, жаңыртуу боюнча өткөрөбүз тендер. Баягы Состояние на самом деле матрастар боюнча платный делген эң мыкты деген, мындайча айтканда VIP эмелер да бул жактар, туурабы? Бул эми платный отделение, платный палата бул. Бул деле ошол. Кемчип, Ушундай немеге чарчаптыр да буларчы. 5 жылда ушундай. Качан алынган акыркы жолу бул? Бул матрастар где-то 5 жыл. 5 жыл болгон акыркы жолу закуп болгон, э? 5 жыл. Канча алынган мындан? Ал цифралар менен азыр караш керек болгон. Общий закуп болгон ошо. Азыр эми сроку жетти, мынакей жаңы кайра алган матрастарды. Именно биринчи очередь на палаталарды. Тендер жарыяладыңыздарбы? Жарыяладык, 22-си өтөт. Июндун 22-синде. 5 айдан бери эмнеге жарыялаган жоксуз жаңы келип? Эми улам баягы немелер келип атты да, башка Жалпы канча бул курортологиянын бюджети? у нас неме боюнча бюджет боюнча 147 миллион, а өзүбүздүн спецсчет боюнча 187 миллион 5 жыл. Буяктан ысык суу чыгат. А эмнеге буяктан чыкпайт? Неме да? Ариспен өзүнчө коюлган да бул палата. Баарына коюлган жок бизде. Мына матрасты. Могуга жатат экен азыр. Мага бутусту кырылат, бели ооруган киши. Могу эменин үстүнө эле жатып атат касаңыз. Фанеранын үстүнө эле. Ушу маселесин көзөмөлдөгө алайлы. Анткени Карасаңыз? Түшүп кетсе не болот азыр? Мына бели дагы ооруйт, мындан түшүп кетсе. Бул сынып калат. бул жака атайын мындай чоң матрастар каралганда эмнеге мындай салып калды? Жок, матрастар бул бар. Мына матрас турат. Просто матрастар эскирди, 5 жыл болду. Анан бул киши өзү белим ооруйт деп алып койду деп атышат азыр неме. А так матрастар боюнча биз азыр жаңыртуу боюнча мына тендер объявить эттик. 22-июнда матрастардын тендери өтөт да. Өтүш керек экен. Өтөт эми 22-синде. Билчү элеңиздерби? Жок, бизде мындай матрастар коюлган да. Коюлган, бул жака атайын ушундай матрастар коюлган. Анан ошол үчүн бизге мындай көп ушул маселе боюнча жабыктар түшкөн эмес да. Анан ошол үчүн биз жалып түшүштө карайсыздарбы? Жалып түшүрбөй карасаңыздар болбойбу? Просто уже тендер берилген, бизге экөөбүз маалыматтар берип турат, ушуну көзөмөлдө алып атабыз. Азыркы учурда Воронцовкага өтө жакшы көңүл буруп атабыз. Көп Эми кайерге баралы? Бир катар Барабыз десеңиздер, бөлүмдөрдө отырсак болот. качан алмаштырылган булар? Бюджет тряпка болуп калыптыр мындай. 2 жылдан бери алмашпайбы? Жок, немеси 10 күн сайын Закуп. Качан болду? Закуп деген өзүнүн убактысы менен. Мунун эмеси канча негизи мөөнөтү? Колдонуу мөөнөтү. Мөөнөтү Санитардык кызмат келдиби? келе чыкты. Канча жыл? Былтыр да жаңыланды. Шешептердин немелери мурунка неме эткенде жаңы алынды. Шешептер. Мунун өзүнүн мөөнөтү болот экен. Мунун карасаңыз азыр. Мөөнөтү менен списанияга кетет. Анан немеси келсе Тряпка болуп калып турган булар аябай. Ар кандай эме го? Светте. улам партия мурунку партия кийинки партия болуп кошулуп аралашып калып. Бул жерде канча киши жатат азыр? 42 больной бар азыр.
Кыргызстан менен. Отделение Туркия. Отделение толук. Саламатсызбы? Жакшы папа. Жакшы. Булар матрастары эски экен, жылынга келебиз, жылынга эле мындай матрастары жакшы эмес да астыңкы. Сиз бул жерде жатып атасызбы азыр? Мен бул жерде жатам, берге жаткан, бияка көчтүм, мунуку жакшыраак экен деп. Эмнеси жакпай атат сиздерге? Муну эмеси чыгып турат деп өтүп атпай астыга. Темирлери чыгып калыптыр мында, э? Темирлер чыгып атат. Олар жыртылып калыптыр баягыдай эле. Жылда келесизби сиз? Мен жылынга келип жатам. Бияка жатса кадимкидей bir жылга чейин жакшы болуп калабыз. Лечениялары жакшы аябай. Могу темири. Могу жерге өтүп деп бизге басам келди. 50 килограммдык салган 50 килосулап центрфага түшөт, анан глайдинг столго. Бул канча жыл болду алынганына? 11 жыл. Российский алганбыз 11 жыл. Канча жыл иштеш керек бул өзү? 8-9 жыл иштеш керек. Паспорт боюнча. Паспорт. Биз аны майлап сүттөп, кайра сырдап, бузулган жерин оңдоп, кармадабыз. Срок эксплуатациясы 8 жыл. А бул чирип кетип турга кантип таза жуат бул? Жок, бияга жубайт, бияга жуат да барабан. Могу ушул төгүлүүдө бияга нержавейка бит ичинде. Канча машинка бар бул жерде? Бирөө бир салган 50 жыл бар. Центрфага сыгып, кайра тияты глайдинг столго барып, бүтүктөп жайшы. Могу жер кандай болду, я? Бул признаем аппараттар, эски аппараттар иштеп атышат. Азыр жаңа алганга бизде каражат буга чында бөлүнгөн жок, сырттан бөлүнгөн жок. Өзүбүздүкүн пландаштырып атабыз. Кайсы жер токтоп калган аварийный ситуацияларга кылып атабыз. 180 миллион түшүп аткан мекемеде ушундай аппараттар менен иштеп атасыздарбы? Эми 180 миллион айтылганы көп экен. А мындай санап келсеңиз, чачып келгенде канча немеге жетпейт экен. Сиздер текшердиңиздерби мындай? 11 жыл болуптур, элестетиңиз? Сиздер өзү текшериптирби мындай? Жок, биз текшеребиз. Азыркы учурда эмеде бизде министрлик тарапынан приоритетный бизде 4 направлениега ошого өтө чоң көңүл буруп жатабыз да. Мага интернеттен жазганда тамак аштарынан көп желбейт, тамак аш жебейбиз. Тамак аштары жаман деп наразы болот да мындай. Бюджетке бөлүнүп ошондой болот. Потому что 88 сомго, 90 сомго. Канча ставкада иштейсиз? Бир ставкада. Бир ставкада. Канча жылдан бери иштейсиз жекесиз? Мен 40 жыл болуп калды. Сиз айтып аткан Турбаеван да? 40 жылдан бери иш алып барган деп айтып атышат. Сиз канча ставкада иштейсиз? 1,5 ставкада. Бир ставканан 50% тиягы биягы. Кайсында иштеп каласыз сонда? Кимисинде? Эки жагында тең иштейм да. 2 ставка менен иштейсизби? Жок, бир ставка менен эле. Мурун эки жакта 2 склад болчу, анан кийин мындай сокращение кылып илгери да, андан бери көп болду. Кантип иштейсиз эки жакта? Биякта продукту да көбүрөөк болом, күндө себебин күндө берем да. Биякты күндө неме кылам. А биякты болсо, аябай срочный болсо күндө ачам, срочный болбосо вторникте, четверикте ачам. Келдиби санэпидемиологдор? Чалыңыз. Тендер определенный немеге өтөт, количество немеге. Тендер менен Закуп качан ошол эме барбы? бар, келген акт бар. Как ошол? Бухгалтерияда. Жок, поварда болуш керек да. Бухгалтерский. Завстал сизде болуш керек да. Эмне бар? Требованиялы? Алынган күндөр, алардын накладной. Мына эттер эски экен му? Жок, эски эмес. Ошо көрсөтүп бериңиз жаңы келген кана. Акт бар, накладной. Бухгалтерияда? Ошону көрбөйлү. Көрөлү. Бухгалтерияда көрөлү. Барып көрсөтөйүн. Карасаңыз, могу кап-кара болуп кетиптир. Жок, Алсаңыз мындай.
Мону алсаңыз мындан. Ал фарш болгон үчүн ошондой болуп атат. Жок, алсаңыз ошону көрөлү. Фарш эт алдагы. Чоң ошондой. Чоң. Көрсөтсөңүз мону көрөлү. Кичинедегini алсаңыз мындай бирөөсүн. Мына. Bu var 10 kilogramda. 10 kilo da. Көрсөт. Эски экенин мындай алсаңыз бирөөсүн. Не екен, келдіңбі? Саламатсыздарбы? Санитардык кызматтанбы? Көзөмөл кызматтан. Репетитор. Бу жака качан келгенсиздер акыркы жолу? Мы приходили сюда с 19 июня. Кандай болду? Нени аныктадыңыздар? Инфекционный контроль менен келгенбизде больницанын ичине. Буяктычы? Биякты санател. Сиздерчи? Бул жакта бизде отдел болуп бөлүнөт. Биз эки отделбиз, өзүбүздүн келишип вопросту карайбыз. А бул жакта биздин санитарный отдел бар, Келдиби? Алар да келишкен, карап кетишкен. Качан келген? Ошол биз менен чогуу келип карап кетишкен. Нени аныктадыңыздар? Азыр кандай болуш керек могу? Качан алынган эттин каралганын көрүңүз? Сертификаттары менен полностью болуш керек. Азыр көрбөйсүз муну кандай? Немеси бар, тиги Сертификаттары бар. Бар, бүт бар. Ошолор көкөсүңүздөр. Үстүндө немеде? Документтер текшерип атасыздар, обладок состояниясын келип мындай көзөмөлгө аласыздарбы оларды? Непосредственно, наглядно, например. Карашасыздар же только кагаздарды эле текшерип? Жок, алар карашат. Жок, азыр адис катары эмне дейсиздер мунуга? Адис катары айта алабыз, сакталганбыз. Кандай болуш керек? Эмне болуш керек? Маркировкасы болуш керек. Кайсы күнгө чейин чыдаш керек болуш керек да, жазуулары. Морозильникке салып коебуз, муну мындай ушинтип эле морозильникке салып коебуз да келгендечи. Демек, санитардык көзөмөл келбейт экен да. Кандай келишет, карашат? Айтып атпайбы, келгенде кандай болуш керек? Өз нормасы бар да. Норманы аны эми мынча келгенде немеси бар, тиги жанагыдеки справкасы бар, ошону менен алабыз. Этти комиссия. Канча жылдан бери иштедиңиз? 40 жыл, 40 жыл иштесеңиз маркировканы билбейсизби? Маркировканы этти мынча өмүр сакташ керек дегендиби же кандай? Маркировка жөнүндө түшүнүк жок турбайбы сизде даже? Жок, бар, эмнеге бар? Туруш керек да бакта. Берге коюшубуз керекпи? Каяка коюш керек өзү? Документтер болуш керек. Документтер болуш керек да, жөн эле документ Сертификат болуш керек. Ооба, бар. Булжактачы маркировка жокпу? Сиз менен өтүш керек экен, кандай болуш керек бизге? Сиз айтып берип коюңуз азыр бияка сразу эле. Келгенде негизи качан келди, бул жака качан алдыңыздар, маркировкасы тартып болуш керек. Анан качан ошону карап турушуңуздар керек, сыртында түштү бул вы знали качан болгонун, качан келип. Канча санкция келип атат, бирөө никогда мындай айтылган эмес. Мен просто жемесин эле неме кылабыз, тиги жанагы справкасы бар. Кагазды көрүп эле кетет экен да ал, Ошо биз кызматкерлер Просто там холодильникте товарное соседство сакталыш керек да, ошону карашат санатделда. Биз в основном инфекционный контроль менен өтөбүз да. Жок, азыр санитардык көзөмөлдө инфекционный эмес. Холодильник товарный соседство эметиш керек, сакталыш керек. Определенный температурада сакталыш керек. И обязательно сертификат должен быть. Сертификаты. Ошого соответствовать этиш керек. Жок, папки должно быть. Папки должно быть. Бар. Ой, эттер мындай көзгө эле көрүнүп турат, эски экендигин көрүп атасыздарбы? Сертификат 4 күн болдук деп атпайсызбы сатып алганыбызга? 4 күндүк эт эмес да бул мындай. Капкара болуп кетип турсаңыз. Сен морозиликке турганда ушундай болот да, билбейм кандай болот. Мына адис. көрүп атабыз. Эски экен, эски эмес экен. 4 күндүк бул мына. кагаздарынан көрбөйлү. Кагаздарын көрөлү, мындай неме болот. Хранение, Приходту көрсөңүз болот. Сиз кагаз менен жашайт экенсиз да? Көзүңүз көргөн нерсеге ишенбейсизби? Нет. Муну караңыздар. Бул жакта нелер бар? Күнүнө канча килограммдан эт кетет? Күнүгө 100га жакын кетет. 100 килограмм эт. Кишиге жараша. Жок, килограмм канча? Кишиге жараша кетет. Ошо канча? Мында 270. Мына 591 киши бүгүн ушул мекемеде жатат экен. Канча эт кетти? Где-то 90, анан бюджетке бири 19 килограмм ушундай кетет.
19 килограмм бюджетке, 90 килограмм спецсчетко кетет. спецсчетко. Не тамақтар жасалды бүгін? Кээде балык берилгондо Шеф-повар қаяқта жүр? Менюні көрөлчү гана. рассольник, лагман, эртең менен каша, бүгүн неме кефир кекс, кечинде суп рисовый, анан плов гречневый. Ет жоқ турбайбы? Эмнеге лагман эт менен болот да. 90 килограмм беркеге кетиптир бүгүн. Канча кетти ага? Бирөөсүнө 90, бирөөсүнө 100 килограммбы? 190 килограмм ет бүгүн сарпталыптыр, Жок. Не 304 килограмм умножаем 0,065. Ой. 304. Не 304 ал? Неме бюджетке. Тиги шеф-повар чакырсаң. Биринчи июнда учрежден. Могу ручка менен оңдойсуздар ушундай, Могу биринчи июнбу, канчасы? Мен ушундай оңдолобу? Меню учрежденный жок. Кандай болуш керек негизи? Жазып потом печатьмен уже кетиш керек. Меню барбы? Бул жерде тура эмеспи? Меню Инаранда чыгыч. тест келсеңер. Эмне үчүн тамакка наразы болуп атат? Эмне үчүн эл бетаптар бул жактын тамагы жарбайт деп ыйлаганчалык эле бар окшойт деп атам да. Эмнеге? Азыр эми кайсы тамак берилери, кайсы күндүн менюсу колуңузда жок болуп атпайбы? Меню детстрада болот да, менде болбойт да. Сизге меню менен алып келип заводко сизден алып кетиш керекпи? Ооба. А сиз бүгүн не тамактарды мына поварга бүгүн не тамактарга эт беришти билишиңиз керек. Мен требованияны алып келгем. Жок, сиз канча бердиңиз бүгүн этти? Мен требованияны алып келгем. Жок, этти канча бердиңиз? Ал требования боюнча берет да. Түшүндүм, бүгүн күнү билесиз да, сиз күндө бересиз да бул жерде, туурабы? Күндө иштейсизби? Ооба. Күндө иштесеңиз анда билесиз да, бүгүн не тамакка эт бердиңиз? Ошол бүгүн мына суп гороховый болсо. Эмечи? Бүгүн кайсы тамактарды жеди кылдыңыздар? Мына 5-чи күн бүгүн. Бюджет бул. Экинчи. Жок, бюджетте кайсы тамак жедилди? Мынакей. Эртең менен овсянка өтүп, түштө китлап, плов гречневый, кечинки горох. Сиз башканы айтып атасыз го? Жок, ушундай айтып. Баарыбыздыкы окшош. Ушул үстүндө алмаш жеринки мен жазганым. Могу эмнеге ручка менен оңдоп коюңуздар? Хорошо, могу бүгүн бюджетке канча килограмм эт кетти? Азыр айтам. 12 килограмм. Жок, бүгүн сиз алганыңызды билесиз, кайсы тамакка алып токтоп турсаңыз? 72 требования бияқта біз бала. Сиз шеф-повар да? Канча кило этти алдыңыз, алып чыгып кеттиңиз буяктан? 3 кило костный суп кылап, сөк жана. Анан 12 килограмм беркинде бул гречневый сөөгү менен аралашкан эт. Аны бышырып, бульон. Ошондо бюджетке канча кило эт алып чыгып кеттиңиз бүгүн? 12-15. 15. Эмегечи? 19 болот да. Эми мындай эсептеш примерносын биз азыр эмегечи? Тиги. Мындан жат. Берки счетко канча алдыңыздар? Бүгүн балык болду бүгүн мынакей. Бүгүн азыр түштөн кийин эртеменкиге 34 и 5 40 дем. Честно. Канча кило? Канча кило? Кечкиге 41деке. Ал канча? 41деке 40тан ашык, бул 40тан ашык. Бүгүн алып кеткен этиңизди ким көтөрдүңүз? Ким? 41деке болот. Ушундай болот да мына. 98 килограмм канча алып кеттиңиз? Мына 10 килограммдан кылып коем. Обедке ужин. Жолдош министрликтин өкүлү угуп атасызбы эми? Неме баягы эт алгандачы сизге ушундай эсептеп берет. Эсептейм ушуну веске коюп туруп, сизге вес мына 91 болду деп. Ошону сиз өзүңүз менен бөлүп этти аласызбы же жөнүндө келип пакеттен бересиз, алып кетип. Жок, пакетти эсептеп туруп абалка кылам. Канча эсептейсиздер? 10 килодан кылабыз, ошо менен эсептеп алып коебуз, чтоб өзүбүзгө удобный болсун деп ошондой кылганбыз да. Устукандап кескич бар да. А неге бейтаптар анда эгер этти ушундай берип аткан болсоңуздар, тамагы жаман деп наразы болот? Жаман дебейт. Мындай да, мына бюджет эмне 300 кишиге 12 килограмм сөөгү менен салсам эмне эт калат? А неге сөөгү менен берилет? Сөөгү катырабыз. Сөөгү менен салабыз да. Пловду супка кайнатып. Кана сөөгү менен этти көрсөтүңүзчү, кайсынан алып атасыздар?
Söğüt menен noğuların bari. Mına pakettegilerin bari söğüt menен kesip abalda kılıp turup anam paket kılıp turup koygonuz uşu мейлі ала салабыз бизге удобный ошол. Потому что тоңдурабыз. Бул качан келди акыркы жолу? Акыркы жолу понедельник келди. Понедельник. Бүгүн пятница болду. Понедельник келди. Понедельник келди. Bir paket aldım. Даяр. 90 килограмм ет түш жерден алып барып бердиңизби бүгүн, а? Түшкө чейин салабыз. Түштөн кийин кирип кайра алып салабыз. 90 килограмм плюс нар жакта 19 килограмм. Мындайча айтканда 110 килограмм ет бүгүн бетаптарга берилиш керек экен, а? 110 килограмм точно чыкты бу жактан? Общий 98. Чыкты. Бул жакта камера барбы, жокпу? Негизги жерлерге камера койбойт экенсиздер да? Дагы эмне маселелер болуп атат? Санитардык көзөмөл кызматы айтыңыздарчы. 84-жылдан бери турган. Ремонт керек бизге. Буякта угалчы кандай болуш керек негизи склад? Өзүнүн требованиялары бар. Ошого соответствовать этиш керек. Кандай требования болуш керек? Карашат, ал боюнча карап, өзүнчө санитардык көрсөтмө берилет. Кандай көзөмөл кылдыңыздар? Өзүбүздүн кызматкерлерибиз бар, которые отвечают за это. Эртең келели биз. Ошол 90 килограммдык, эртең деле 90 килограмм, жалпы 110 килограмм эт бересиздерби? Количествого жараша. Эртең көрөлүчү мындай тамактардын айырмасы болобу экен, болбойбу экен бетаптардан сурайлы, э? Эмне кылып атабыз биз? Качан келген киресиздер? Буякка киресиз. Канча бар дагы азыр? Запас барбы, жокпу? Көрбөйлүбү? Кана, новый, а? Төгөстөрбү, кайра төкпөйсүздөрбү? Сброс новый сброс да. Бяга пустой эме. Не. Грязь-ту. У нас сброс нового төгүлөт. Ага. Бяга регенерация берде турат даярлар. Регенерация болуп турат да. Бул жакта. Нарконсы пустой болуп даярда. Анан булар колдонула элекпи такыр? Жок, булар колдонула элек турат. Буларды колдонгондон алдын лабораторияга жөнөтөт. Колдонгонуңуздар ушулбу? Канча 6 жылда? Жок. Каякталар? Регенерациядан аркы жагында. Тиги тазалап, тиги. Бул жак айтып атпайбы? Биз мусоркага төгөзүп атпайбы колдонгон? Мусорка жок. Мусоркага у нас идет, эме жанагы мусоркага эмес. Клёнкада калган грязьдар смув менен кетет жакты өстөчү. Они же клёнкага Жок, 6 чакалап төгөзүп атпайбы бияк? Чака менен. келгендер колдонгон грязь бияка салып атышпайбы? Асата кетет, то что на клеенке. И на теле больного. Больной смывают барын чогултуп алышат, калганы кетет ошондон. Ошондон у нас вычисляется какое количество грязи ежемесячно пользуется. И то, что здесь, это уже не считается почти. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, кымбаттуу биздин медайымдар. Сиздер менен бүгүн учурашып атканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү сиздерге келүүбүзгө негиз болгон бир жагдайлар бар. Аны азырда жыйындын жүрүшүндө аныкталат. Буга чейин бизге ушул мекемеге комитеттин отуруму менен келип кеткенбиз. Андан кийин бизге абдан көптөгөн кайрылуулар ушул бейтаптардан, дарыгерлерден кайрылуулар түшүп атты. Анан ошолордун баарын эми биздин милдет эмне? Биз мыйзам чыгаруу бийлигинин бутагында иштеп аткан өкүл катары бизге түшкөн арызды биз реакция кылышыбыз керек. Эми мамлекеттик кызматта иштеп жүрөсүздөр, баарыңыздар жакшы билесиздер. Келген кайрылууга биз реакция жүргүзүшүбүз керек. Бул биздин тикелей милдет болуп эсептелет. Ошон үчүн бизге бир катар кайрылуулар, ошол учурда анонимдүү каттар түшө баштады мекемеден. Анан бул жактан дарыланып кеткендерден маалыматтар түшө баштады. Бул тармак реформа болуш керек, бул тармакта жаңалануу болуш керек, шарттар жакшырыш керек депчи. Анан эми мен аны жогорку кеңештен отуруп алып кабинеттен эле карап кагазды. Анан жогорку кеңештин трибунасынан айтып коюшсам болот эле. Бирок мен ал нерсени каалаган жокмун. Өз көзүм менен көрөйүнчү ошол мекемени. Дагы бир жолу барып таанышайынчы.
ошол жердеги акыбал кандай? Элементардуу ушул суроолорго жооп алуу максатында. Андан сырткары билесиздер, биз ушул мыйзамдын аткарылышын контролдоочу органбыз. Бүгүнкү күндө ушул бюджет жөнүндө кодекстер, мыйзамдар, ошол эле учурда медициналык мыйзамдар, санитардык көзөмөл талаптары жана башка биздин ушул укуктук ченемдердин канчалык деңгээлде сакталып аткандыгын көрүүнү кааладык да. Анан эми азыр биздин формат мындай эркин формат, эч бир жагдай жок. Сиздерге ушул бүгүн зам министрди кокусунан эле болуп калды бул жака сапарыбыз. Анан ал министр жок болгондугуна байланыштуу бөлүмдүн жетекчиси, директору ушул саламаттык сактоо министрлигинен атайын сиздерди көзөмөлдөгөн, сиздердин секторду караган представительдер менен чогуу келип атабыз. Анан суроолорду, маселелерди ачык, эч бир тоскоолдугу жок. Өзүңүздөрдүн оозуңуздардан угууга кызыктармын. Кандай вопросторуңуздар, кандай көйгөйлөрүңүздөр болсо айтыңыздар. Анан чогуу чаран ушул жерден бир маселени дагы да ачыктап, анан эми эң башкысы жакшырыш керек, реформа болуш керек. Мына Союздан калган саркынды деп айтсак болчу да экен да. Мына шарттарды көрүп атасыздар. Бейтаптардан канча наразычылыктарды угуп атасыздар бул мекемедечи. Анан эми жакшы заманбап шартта, жакшы жетишкендикте болуш керек. Ошол эле кезде мына президентибиздин 121 жарлыгын билесиздер да. Баягы кошумча төлөмдөр, коэффициенттер боюнча билесиздер да. Ушул кошумча төлөмдөрдөн дополнительно ушул президентибиздин жарлыгы менен 15 миңге жакын каражат төлөнүп берилет кызматкерлерге. Ошол төлөмдөр бүгүнкү күндө кандай сиздерге жетип атат? Ошол мыйзам, указдар кандай аткарылып атат? Ушул нерселерди дагы мен сиздердин өзүңүздөрдөн уккум келип атат. Анткени көптөгөн кайрылуулар келди да бизгечи. Анан бул жерде ушул мекемеде бир тармакта 10 жыл, 20 жыл, 40 жылга чейин иштеген кызматкерлер бар экен. Анан эми баягы возрастной категория дегендер бар. Анан эми эң башкысы сиздерге да жакшы шарттар түзүлүш керек да. Мына бизге кайрылуулар, сиздердин ишмердүүлүк жөнүндө атайын жоболор бар. Ушул маселелер боюнча келдик. Микрофонду басып алыңыздар. Болду. Мен аты жөнүм Жумабаева Гүлжан Шариповна. Ушул курортологияда отделение старший медсестра болуп иштейм. Иштегене 24 жыл болду. Ушул отделениеде иштегем. Но бизде эки бөлүк болуп калат да, көбүнчө спецсчет деп коет. Спецсчетте отурган сотрудниктер бар, анан бюджетте отурган сотрудниктер бар да. Анан биздики ошол тармакта могу президенттин указы чыккандан кийин спецсчетко президенттики эмеси компенсация төлөнбөй калды 15 миңчи. Анан ошол үчүн ошо приказ чыкпай калган да, эмнеге деп билбейм, ошо спецсчеттокуларга ошол төлөнбөй калган. Президенттин эмеси компенсациясы 15 миң. Анан ошол төлөнбөй калган үчүн бюджеттин кытуусун алып ошо эмеге спецсчеттокко апрель айында төлөнүп берилген. А майда болсо кайра алдык. Тиги кытуунучу май айында алдык да. Кошумча төлөм. Кошумча төлөм алдык. Но ошо кээ бир отделениялар ошо албай калышты. Анан ошол жерден орто жерден наразычылык болду. Анан Данияр Мамбеталовичтин өзүнө да кайрылганбыз сотрудниктер өзүбүз. Ушундай эмне үчүн ушундай өйдө ылдый болуп калды деп бир жагынан карасаң аябай ас болуп калды тең сотрудниктер. Техник өйдө ошол тууралуу эме болуп калдык да. Ошол айлык тууралуу ошондон эме болгонбуз. Анан эми менин оюмда да мисалы курортологияда доход аябай жакшы өсүп атат. Поступление жакшы, баарыбыздан билебиз. Кассага жакшы эле түшөт. Бирок ошол акчалар эме каяка кеткен билбейбиз да. Мисалы айлыгыбыз өспөй атат. Кытыбыздын өсүшү аз. Анан жана өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошо биз ушакта иштеп аткандар немелерин. Тууралуу. Анан кошумчада схема менен таштап коем. Эмелер не болуп атат? Дагы кандай? Бул жак жакшы эмне көйгөйлөр бар? Көйгөйлөр жана өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Ошондой косучасынан артта калып атабыз.
жанагындай матрас жургандарыбыз эски экен деп жана көрүштү. Анан азыр мен сестра хозяйкадан эмеден сураттырсам, ошо автомат жакшы иштебейт деди. Мустак депчи, жакшы жуулбайт. Ошондой. Ошол чындыгында 11 жыл болуптур, ошого. Ошо автомат жок, ошон үчүн жуулбайт деди да, мустак дейт. Мустак сууга жууйбуз дейт. Порошок газ берилет деп ошону эметти. Мен буга чейин дагы көтөргөм ушул маселени. Совет байке. Совет агай кошуп. Анан шейшептерибиз эски, качествосу начар. Синтетика ошо больнойлорго обал болуп кетет. Баары тең эле билет, мына баарыбыз тең ушул жерде иштейбиз да. Көйгөйбүз ошол. Бухгалтер барбы? Башкы бухгалтер келдиби? Башкы бухгалтер. Аппарат айттыңыз беле? Он кошуп жаз. Деле тост. Неге кытуу төлөнбөй калды? Бияка да жооп бересизби? Бул маселе боюнча биз көп жолу чогулдук. Коллектив менен минимум 4 жолу жыйын жасалды. Чындыгында мынакей өзүңүздөр билесиздер, декабрь айында курултайда президент майына көтөрүлөт деди. Андан кийин Кайсы айдан баштап көтөрүлөт дедилер? 1 апрелден баштап көтөрүлөт деди. Андан кийин президенттин указы чыкты, көтөрүүсүндө атайын указ чыкты. Анын астында постановление чыкты, 1 апрелден көтөрүүсүндө. Апрелдин ортосунда бизде 2 түр финансирование жүрөт, айлык. Bizde büdjette oturan hizmetkerler özünчө айлык алат, бюджеттен мамлекет тарабынан. Спецсчетто отурган хизметкерлерибиз бар, 230 штатный. Алар болсо тапкан акчабыздан алат. Анан биз миграция айрылып, президентский 15 000 врач менен медсестраларга, младший персоналга 5 000 миңден кошулат экен. Бизге монча сатып кандай кошулат дегенде, только бул бюджетный сферада отурган хизметкерлерге берилет деди. А биз анда кандай кылабыз? Спецсчетто отурган хизметкерлер ошол маселени көтөрүлүп чыкты. Бул жерде чоң жыйын болду. Биз карап туруп, спецсчетто отурган мигрантка кайрылсак, өзүңөрдүн тапкан акчаңардан ошо президентский немени выплаталарды бересиздер деди. Анан биз апрель айында 29-да дагы жыйын жасап туруп, болгон тапкан акчабызды бизде азыр бюджеттен алган айлыктар алынып, андан тышкары гарантированный отурган спецсчеттолор алынып, анан ошол кезде КТУ деп коет, коэффициент трудовой части. Ошо калган акча КТУ түрүндө бөлүнүп берилет. Протокол түзбөйсүздөрбү азыр? Протоколдош тууралуу бул жыйынды. Ошол протоколдо мына түз замечание бухгалтерга. Ошол байке, аксакал киши да, бизден знакомстводагы киши болуп атат. Ошол эки киши мындай субординация соблюдать этпейт. Чындыгына келгенде канча адам барды мындай низкий эмеде карайт да бизденчи барса. Чыгып тур, келип тур, эмне келдиң, эмне айкырып атасың деген сөздөрдү угасың. Бияка эле келбейсиз бияка мындай. Жок, мен ошол жерден мен анан кийин еще дагы баягы собрание болду. Мен негизи мындай общий собранияга көп келбейм. Смену попадать этпей калат. Анан кийин ушул жерде массажист бала суроо берип атат. Биз премия алганда биздин зарплатабыз аз болуп калат дейт. Ошондой эле биздикичи 2 000 кошулса зарплатабыз да азыраак болуп калат. Ушундай да жөн эле зарплатасынан кыскартып эле премия деп жазып койгондой болуп калат бизге. Анан кийин тиги бала айтып, анан айтты да биздин майда бараттарыбыз бар, ошолорду сатып алабыз. Жанагы эки кипки, шланг, кран дегендерди сатып алабыз, биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн десе, анда сенин шабашкаң бар да деп айтат. Ошол киши ушундай жерде ошол эки баланы ушул жөн эле бозортуп койду да, массажист баланы. Мен лично өзүм ушул жерде унуткан нерсем. Дагы кандай? Стойлоостагы аз болуп, зарплатабыз канча 17 000 болгонсо 17 000 отурсуй алабыз да биз. Мурун деген эмелер болчу экен, мурун мен иштегенде убактачы, бул больницанын счетунан болчу экен, опускной болчу экен, больничный болчу экен. Алар деген жок, азыр өзүңөрдү камсыздайсыңар деп
деп ушинтип айтат да. Мен келгенде 1 жыл, 2 жыл, 2 жыл болду, мен системаны эмнени түшүнүп атам да. Азырчы. Нагрузка менен иштедик. Ошол акчабыз төлөнбөгөнгө жаман ичибиз күйдү. Кайсы боюнча? Физио отделенияда. Анан кийин нагрузка менен элдер көп, канча кишини алдык, анан акчабыз төлөнбөсө апрелде ошого жаман ичибиз күйдү. Апрелде сиздер да албай калдыңыздар. Алган жокпуз да, эч ким алган жок. Анан кийин кайра собрание кылганда собранияда айттык да баарыбыз общий. Айтканда берилип калды. Анан эмне акча каяка кетип атат десе, моющий алып атабыз дейт. Мына моющий эмне өкмөт бербейби. Анан айтсаң эле эметип эле. Айтыш керек эмне бетке өткөн. Ошондой. Элдин баары нааразы ошол апрелде берилбеген акчага. Баарыбыз мэрден баарыбыз жаман көтөрүлүп эметтик, жаман ызаландык. Бутубуздун баары варикоз өзүбүз чарчап аябай иштейбиз анан кийин. Элдин баары бизди тилейт. Анан аларды кокуй деп кошумат кылып өпкүлөп отургузуп эмне десе эле жалоз этебиз азыр дейт. Нагрузка болуп очередь болуп атса анан кийин эме бизге деле кыйын да. Ченеп алса нормально болот. Тамак аштар кандай болуп атат? Тамак аштар билбейм. Ылай канча жылда бир алмашыш керек ылайлар? Гряз канча жылда алмашыш керек? Канча вакыт колдонуш керек? Азыр бияктагылардан уккум келди. Хадистерден. Мен негизи физиода иштегем, 13 жыл физио отделениеде иштегем да. Негизи гряз деген түшкөндө 1 жылда бир жаңырып, улам ал жерде бункерлер бар да. Ошондо деген түшүп, улам жылып жаңырып туруш керек да. Жылда бир түшүш керек негизи. Тонналап түшөт. Илгериден бери билем да, анан бирок билбейм, булар азыр кандай түшүрүп атканын, бирок 2-3 жолу гана колдонгонго жарайт бир гряз. Себептен да жанагындай 40-45 градуста ысыйт. Лечебный эмеси бүтөт да. Анан билбейм кандай колдонуп атат, аны билбейт экенмин, бирок жылдына кичинеден түшүрүш керек, 10 тонна, 7 тонна билбейт экенмин, ошондой норма түшүрүш керек да. Эми жана бункерлердин ичине канча түшөт, ошолорун билбейт экенмин. Бирок ошо жаңырып туруш керек да. Бирок азыр Мен сізге жаңа түшүндүрдүм го асында. Мен ошого Ишенбей атасыз. Мен ошол нерсеге күмөн болуп атам да. Себеби эмне үчүн? Мына 24-жылы, 23-жылы алыныптыр. 23, 24, 25, 26 мына 4 жыл болуптур да. Ага сенде грязь бар болчу да. Жок, 4 жыл түгөнгөндө алдыңыздар да, туурабы? Жок деп туруп алдыңыздар да, списать этип. Ошо 4 жыл ушул грязды ылайды колдонуу канчалык эффект берет бул? Муну эми атайын тиешелүү адистерге кайрылабыз, биз бул боюнча вопрос ачып койдон да. 4 жылдан бери алмашпай, аны канча бетаптар келип, ошо бир процедурасы ошол буякка келгенден ылай да. Ошол ылайга пайдаланалы деп, айыгалы деп келет да. Анан 4 жылдан бери алмаштырбай, кайра эле ошону 6 ай сайын баякыдай эме кылып атканы чоң күмөн жаратып атат. Ошон үчүн андагы эми бул суроо ачык бойдон калат. Бул боюнча тиешелүү тармактар текшерүүсүнүн заключениясын берет. Негизи абдан бул жакка реформа керек экен. Мен өзүм мындай көргөндө дагы разочарование болдум. Себеби 100 миллион 180 миллион жылына түшүп аткан мекемеде кызматкерлер 17 000 сом, 12 000 сом алып аткандыгы, андан сырткары 180 миллион түшүп аткан жерде матрасы жок тургандыгы, 180 миллион кирешеси бар мекеменин тамагындагы көйгөйлөр айтылышы мүмкүн эмес болчу да. Шешептерди айтпай эле коелу. Анан палаталардын акыбалын айтпай эле коелу. Эртең сиздер тиги замминистр айтып атпайбы? Бул жакка бир дагы бөлүмдү келет. После жанагындай инсульт алгандар деп атасыздарбы? Ал кайсы шартка кирет? Могу акыбалга канча алып келесиңер аны? Азыркы учурда бизде мындай реформа жүргүзүү болуп атат да. Котканын структурасын башкадан карап чыгып атат. Анткени бизде азыр жүрөк оору менен, анын эмне оору менен, сосудистик патология менен бейтаптар көп болуп атат. Инсульт, инфаркт алгандарчы. Анан допустим кардиохирургияда операция болгондорду бизде зданияда койка место жетишпеген үчүн реабилитация болуш үчүн биз баранцовканы
азыркы учурда вот документтер буюрса даярдап жатып, ушул жакка бир бөлүм кардиохирургия операция болгондор жүрөк операциясынан келип ушул жакта реабилитация алсын деген программаны. Кайсы санитардык талаптарга ылайык алып келатсыздар? Ал жактар бул жактын ремонтун көрүп, бул жактын палаталарын көрүп, мындай ажалынан мурда өлүп калбайбы? Жок, просто бул баягындай экинчи маселе, биринчи маселе азыркы учурда ушул жака уже министр, замминистрлер анықтап келип кетишти. Ар кандай инвесторларды алып келип жатышат. Анткени биз жаңы командабызда биз келгиче уже бюджет бөлүнгөн да ушул жылгачы. Анан биз баягы уже бюджетке кирише албай калдык. Кызматкерлердин эки аран болушуп, ички интрига болуп, ич ара ынтымак кетсе кантип этап дарыланат мындай? Бул жактагы эң башкысы мындай атмосфераны жакшы түзүш керек. Баарына тегиз мамиле болуш керек. Баарынын кызматы сыйланышы керек. Баарына бирдей мамиле көңүл бурулушу керек. Анан кийин бир уч топ моякта. Алды 40 жыл, арты 10 жыл отуруп, болгон ключевой жерлерге кызматка отуруп, мына 4 жетекчи бар экен сизде мисалы. 4 жетекчиңиз, 4 орун басарыңыз бар экен. Бир кичинекей мекемеде 4, азыр министрдин деле 4 замы жок болуш керек мындай. Целый бир министрлик Кыргызстан боюнча жооп берген кишиде 3 замы бар. Кыргызстан боюнча саламат сактоо тармагында. А бир куратология элимизде борборунда чу дегенде эле 4 жетекчи. 4 орун басар. Анан эми мен ойлойм мындай эски адаттан чыгыш керек. Баякы доордун баары бүткөн азыр. Мурдакы система жок азыр. Мамлекеттин бюджетинен 100 миллионго жакын түшүп атат дедиңиз, э? 100 миллион канча? 142 миллион. Андан сырткары 180 миллион эмеге түшүп атат. Спецсчетко. Оңой каражат эмес да булчу. Ушул каражат бүгүнкү күндө ушул мекеме мына 40 жылдан бери ремонт болбойт деген шылтоого, 11 жылдан бери ошол прачкадагы аппараттарды, машинкаларды алмаштырганга, мейли лифт кымбат дейли. Жөнөкөй элементардуу мына матрастарга, ошол жердеги шейшептерге мындай бөлүнүп туруш керек эле да, жок дегендечи. Анан эми аябай көп суроо экен. Бул жакка кирсең, чоң суроолор бар экен. Эми муну атайын мен депутаттык запрос кылам. Тиешелүү счётный палатага, прокурордук проверкага, анын баарын аныкталгандан кийин анан бир чара көрүү маселесин, жоопкерчилик маселесин, мындай мекеме, бул мамлекетке ушундай адамдар ишенип, мына 591 киши жатат экен бүгүнкү күндө. Анан бул ай сайын мындай бир жыл сайын да, мындай круглый год ушундай процесс болсо. Анан бул жакта адамдар ошол тейлей албай атса, эл нааразы болуп ушул жактан канча акча төлөп келип нааразы болуп кетип атса, анан эртең бул жака эч ким келбей койсо чоң трагедия да. Тейлөө сапаты, кызмат көрсөтүү жакшы деңгээлге чыгыш керек да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул медицина тармагы менин особый мындай бир приоритеттүү багытым. Депутат катары ушул комитетте орун басармын, жогорку кеңеште. Анан ушул медициналык мыйзамдарда, ушул медайымдарыбыз, дарыгерлерге, ушул медициналык мекемелерге көңүл бурулуп баштады. Мына президентибиз дагы айлык майнамаларга аз болсо да кошумчаны баштады. Андан сырткары бул тармактарда инфраструктуралык жанагындай жаңылануу маселелери башталды. Мен ойлойм бул барып көйгөйлөрдүн баары чечилет. Рахмат сиздерге. Келиңиздер, сиздерге ачык айкын көргөзүп чечип турабыз. Сиздерден жардам